Ассалаумалейкум достар. Рамазан айы бұл Құрандың айы. Біз Құран туралы қаншалық маалымат білеміз? Азыр чогуу байкап көрөбүз. Құран Карим қанша жүздөн турат? Вот это не понял, брат. По-русски объясни. По-русски. Кыргызча эптеп сүйлөп алам. По-русски не? Баары эле кыргыздар кыргызча билбей калганбыз эмне? Кыргыз болгондо кыргызча билиш керек да. Уят дейм кыргызча түшүнбөйм, кыргызстан. Биринчи суроосу мындай. Құран Карим кайсыл айда түшкөн? Рамазан айында. Билбейм. Азыр биз кайсы айдабыз? Сержандан билейин. Рамазан айында. Демек кайсыл айда түштүк? Рамазан айында түшкөн. Рамазан? Билбейт экен мен могу суроолорду. Мениз Рамазан айында түшкөн. Рамадан айында. Ораза ай. Достор, биздин суроолорго туура жооп берген инсандарга Мусафир Шоптун дал ушундай мен башындагыдай кепкадан белек бермекчибиз. Аныктан кеттик. Кийинки суроо. Куранда канча пара бар? 30. 24 беле. 36. 114. 30 пара. Билмейм. 100. Жок, 10. 374. 30 пара бар. Құран Карим канча жүздөн турат? Вот это не понял, брат. По-русски объясни. По-русски. Деген пара? 100. 30 жүзов. Құранда канча сүрө бар? Ұмытып қалыптырмын ошо. 114. 112. 144. 33 сүрө. 13 сүрө бар ба? 30. Канча сүрө бар? 114 сүрө бар. 114 сүрө. 114. Машалла, көп туура жооп бердиңиз. Алла разы болсун. Мусафир Шоптун магазининен дал ушундай кепканы белекке сизге ыйгарабыз. Алла разы болсун. Рахмат. Сизге дал ушундай Мусафир Шоп магазининен ушундай кепканы белекке беребиз. Кыргыздын парламенттери жүргөн кепканы белекке куттайбыз. Assalomu alaykum. Чоң рахмат. Розаңыз кабыл болсун. Эгер сиздер дал ушундай этно стилдеги кооз кепкаларды алууну кааласаңыздар, Мусафир Шопко кайрылсаңыздар болот. Барыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.